Москвада Шереметьево аэропортунда аба каттамдар кармалууда. Бүгүн 6-июлда Шереметьево аэропортунда эртең мененки каттамдар түнкү бороондон улам кармалып калды. Эл бир нече саат бою учактарын күтүштү. Бул тууралуу орус басылмалары жазышууда. Чогулгандардын айтымында алар кечки убакыттан бери Красноярск, Сочи, Магнитогорск, Кытайдын Саня шаарына жана башка шаарларга учактарын күтүштү. Адамдар отургучтарда, кафелерде, чемодандардын үстүндө укташкан. Таңга маал жүргүнчүлөрдүн көбү чыгып кетишкен. Калгандары билетин кайтаруу үчүн кезекке турууну улантышууда. Файтстатс кызматынын маалыматы боюнча эртең менен 100дөн ашык рейс кармалган. Учурда транспорт прокуратурасы учактардын кармалышы боюнча кырдаалды карап жатат. Булак супер KG. Саламатсыздарбы, Москвадагы мекендештер. Сизге документиңиз жок болуп же таза документ жасаган адамды таппай жатсаңыз, бул тармакта көптөн бери иштеп келген Абдуталип мырзаны сунуштайбыз. Документтериңиздерди таза жана бат бүтүрүп бергенге аракет кылат. Регистрация 3 айга, продление 3 айга, 9 айга жана башка документтерди бүтүрүп берет. Байланыш жана WhatsApp номер 79 15 199 39 95. Аманатка кыянат жок. Кызматтарыңыздарда Абдуталип. Чоңкурчакта бийиктиктен секирген адамдын арканы үзүлүп кетип каза болду. Бүгүн 6-июлда Аламөдүн районунун Чоңкурчак капчыгайында аркан менен секирүү учурунда орто жаштагы киши кулап түшкөн. Окуяга күбө болгондордун айтымында алар кишиге жардам берүүгө аракет кылышкан. Бирок ал алган жаракатынан улам ошол жерден көз жумган. Алдын ала маалыматтар боюнча ал үй бүлөсү менен спорт комплекстеринин биринде аскадан секирүү үчүн барган. Маалыматка ылайык, Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы Чоңкурчактагы адамдын өлүмү боюнча экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүп жатканын билдирди. Кырсык бүгүн саат 13:30 чамасында болгон. 39 жаштагы жаран секиргенде аркан үзүлүп кеткен. Натыйжада ал каза болгон деп билдиришти милициядан. Булак супер KG. Кытайда дамбадан суу ташкындап 5000 адам эвакуацияланды. Кечээ 5-июлда Борбордук Кытай Хунань провинциясында болгон Дунтиңдеги дамба бузулган. Учурда жеринде куткаруу иштери жүрүп жатат. Сынхуа агенттигинин маалыматына караганда учурда жабыркагандардын 5000ге жакыны эвакуацияланды. Юэйин шаарына жакын жайгашкан Хуажун уездинин Туаншо шаарынчасынын элдик өкмөтү чоң көлөмдөгү көлдүн суусу боштуктан жогорку ылдамдыкта агып чыкканын билдирди. Бул бузууну жабуу кыйын болгондуктан суунун агымын кармап туруу үчүн 2 чакырым алыстыкта жайгашкан экинчи тосмону орнотуу сунушталган. Окуя болгон жерге кум баржалары жөнөтүлүп, тазалоо үчүн жүк ташуучу унаалар да тартылган деп айтылат маалыматта. Булак супер KG. Волгоградда канализациялык насостук станция жарылып, 2 адам каза болду. Бул тууралуу орус басылмалары жазышууда. Маалыматта бир нече адам жарадар болуп, 2 адам көз жумганы айтылат. Учурда окуя болгон жерде тез жардам кызматы иштеп жатат. Маалымат такталууда деп айтылат маалыматта.